каттоого алынды да, 2 талапкер. Буга чейин Жалал Абад шаарынын мэрлигине талапкер бир гана мурдагы жергиликтүү кеңештин депутаты Эрнисбек Ормоковдун аты аталып келсе, бүгүнкү күндө ага шерик дагы бир талапкер арыз менен кайрылган. Ал Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат башчысы Эрнисбек Зияиддинов. БШКнын аймактык бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн маалыматында үстүбүздөгү жылдын 3-декабрында жергиликтүү кеңештин жыйынында кворум түзүлсө, шайлоо өз максатына жетмекчи. Шаар боюнча барыска белгилүү 31 шаардык кеңеш депутаты бар. Ошол кворум 50% ачканда кворум болот. Ошол негизинде мэри шайлоо процесси жүрө берет да, мыйзам боюнча. 1,5 айдан ашуун убакыт кожоюнсуз калган Жалал Абад шаарында айрым жумуштар бир аз артка сүрүлгөнү сыр эмес. Мына ошондуктан да учурда эл өкүлдөрү баштапкыдай кызмат бөлүштүрүүдөн алыс болуп, бир мунасага келип эле талапкерлерди шайлоо алдында турушат. Эгерде кимдин бирөөлөрүнүн фракциялардынбы же кандайдыр бир топ депутаттардын ойлору өзүнүн кандидатын, өзүнүн талапкерлерин чыгаруу ою болгондо бүгүнкү күндө регистрация кылып, ошол талапкерлигин коймок ошол кандидат. Бирок бүгүнкү күндө талапкерлердин тегерегинде ойлору жакшы. Ошондуктан мен ойлойм, ошол талапкерлердин бирөөсүн, татыктуусун эртең шайлап беришет деп толук ишенем. Ал эми бул багытта элдин мүдөөсү бирөө гана. Жетекчилик кызматка ким келбесин, эң башкысы чын дилден эл үчүн ак кызмат кылса болду. Албетте ысык кеңседе олтуруп алып эмес. Толгон токой маселе көп. Иштейм деген адам кабинетте отурбай, телевидениени алып, эл менен көчөгө чыгып, көчөдө керек болсо жөө жүрүп, ошентип иштесе, ошондой мэрлер элге жагат деп ойлойм. Мындан сырткары келген жетекчиге алдыга койгон максаттарын ишке ашырууга да мүмкүнчүлүк берүү жагын унутта калтырбоо зарыл. Кадрлардын тынымсыз алмаштырылышы болсо, кезеги келсе өз кедергесин тийгизиши толук ыктымал. Мындай ойду кармангандарда коомчулукта жок эмес. Туруктуураак иштесе да кадрларыбыз. Премьер-министрибиз деле бир жандан ашык иштебейт. Керек болсо ошо мэрлерибиз да ошондой абалда болуп калып атат. Эми муну жаңы бийлик келсе, конституциябызга өзгөрүү кирген болсо, жаңы президент шайлабаса гана бир туруктуу кадрды коюп, баягы биздин заманда илгерки учурларда резерв кадр деген болот эле. Буларды азыр таптакыр жоготуп салдык. Белгилей кетсек, 5-октябрь күнү парламенттик шайлоонун таза эмес өткөнүнө наразы болгон эл толкуп бийлик алмашкан. Мына ушул күндөн тарта мамлекеттик кызматта олтурган көпчүлүк өз каалоолору менен кызмат орундарын бошотуп беришкен. Алардын катарында Жалал Абад шаарынын мурдагы мэри Мураталы Тагаев да өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Улкан Кожоева, Кутман Мамашев, жаңылыктар үчүн.